Президент Сооронбай Жээнбеков 3 бийлик бутагынын жетекчилери менен жолугушту. Сооронбай Жээнбеков бүгүн 31 декабрда Жогорку Кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев жана Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева менен жолугушту. 2019 жылдын негизги жыйынтыктары жана келерки 2020 жылдын артыкчылыктуу багыттары жөнүндө пикир алышуу болду. Өтүп бараткан жыл ар түрдүү, анын ичинде эл аралык мүнөздөгү иш чараларга бай болду. Биз биргелешип жарандардын бакубатчылыгын жогорулатуу, экономиканы өнүктүрүү боюнча иштерди улантабыз деп ишенем. 2020 жылы 3 бийлик бутактарынын ишмердиги ошондой эле Кыргызстандын жарандарына пайда алып келе турчу жаратмандыкка багыт алышы керек, деди мамлекет башчысы. Президент Сооронбай Жээнбеков 3 бийлик бутактарынын жетекчилерине бекем ден соолук, кыргызстандыктардын бакубатчылыгын камсыздоого, өлкөнүн өнүгүүсүнө багытталган ишмердигине ийгиликтерди каалады.